Ак эмгек ийгиликке жеткирет. Бүгүн өлкөнүн бардык аймактарынан ар кайсы тармактарда иштеген 226 жаран өлкө башчысынын колунан мамлекеттик сыйлыктарды алышты. Алар Кыргызстандын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий дареметин өнүктүрүүгө зор салым кошкондор. Ошондой эле кесиптик ишмердигинде ийгиликтерге жетишип, өз эмгектери менен өзгөчөлөнгөн инсандар. Бул жарандарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка президент Садыр Жапаров жаңы жылдын алдында кол койгон. Эске салсак, мамлекеттик сыйлыктар жыл сайын ири жетишкендиктер үчүн берилип келет. Бул менин элиме жериме кылган кызматымдын баасы деп эсептейм. Анан жерде отурган бардык сыйлык алган кыргыздын жарандарына мындан ары дагы өзүнүн эмгегин элге аябастан кызмат кылууну тилектешмин. 45 жыл şu finansый тармагында эмгектендим. Ар бир мамлекет экономикасыз мамлекет болбойт. Экономика канчалык өскөн сайын ошончолук бюджет. А бюджеттин негизинде анан кийин ошол мамлекеттин баягы бардык шарттары келечеги бюджеттен зависит этет. Мынакей бүгүнкү алып аткан сыйлыкка мен ыраазымын. Математика мугалими 40 жылдан ашуун үзүрлүү эмгегимдин натыйжасында мына ушул мамлекеттик сыйлыктын алып отурам. Өтө кубанычтамын. Мен ушу өкмөт башчыларына Садыр Нуркожоевичке ыраазычылыгымды билдирем. Апрелден баштап айлыкты көтөргөнү жатат. Мугалимдердин немеси каралып атат. Иштерин жыйынтыгы чыгып атат. Көңүлдү буруп атат мугалимдерге. Рахмат.